Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз электрондук китепче түзүү болуп эсептелет. Биз электрондук китепче түзүүдө турбосайт программасын пайдаланабыз. Бул жерде турбосайт программасына киребиз дагы. Бул жерден электрондук китебибизди баштайбыз. Мисалы, бул жерде турбосайт программасына киргенибизде создать проект, анан открыть проект деп эки кнопканын жардамында иштейт. Эгерде бизде даяр проект болгон болсо, открыть проект кылып иштей беребиз. А эгерде жок боло турган болсо, бул жерден создать проект кылабыз. Создать проект кылып түзүп атканда, бул жерден биз рабочий программага, рабочий столго папка создать этип алабыз. Бул жерде электронный учебник деп бизде мындай типте электронный учебник по современным системам автоматизации и разработки информации деп берилген. Бул жерди ачабыз дагы, бул жерге биз проектибиздин атын жазабыз. Мисалы, проект 1 деп жазалы. Сохранить этебиз. Биздин проектибиз уже существует дейт. Бизде бар проект бул. Бул отмена кылып турабыз да, биз бул жерден проект. Мисалы, бул жерден биз киребиз. Бул бизде даяр проект. Начало работы жана айтып өткөндөй эле кетет. Анан шаблон работа деп биз түзгөн электрондук китепчебиздин сырткы көрүнүшүн беребиз бул жерден. Анан параметр сайт. Бул жерде биз электрондук учебник деп заголовка сайтка беребиз. Ключевой слова кетет. Андан кийин на полиге значение беришибиз керек. Под заголовок ошол учебнигибизде жайгашкан ордулары. Подвал деп түбүндө бул жакта эмне жазылыш керек? Бул жакта темасында эмне жазылыш керек? Ушул сыяктуу жазуулар кетет. Андан кийин страница. Мен бул жерде маалыматты киргизгенмин. Биз бул жерге маалыматты киргизиш үчүн биз азыр ал жөнүндө карап өтөбүз. Мисалы, мына нерсени биз өчүрүп алайлы. Өчүрүп турабыз дагы. Бул жерден маалыматыбызды кайра ошол эле Word'дан скачать этип алып, андан бул жерге көчүрүп коюп алабыз. Анан бул жерде функциялар ошол Word программасындагыдай эле назад, вперед, жирный ошол нерселер каралган. Анан бул программада биз сүрөт кое турган болсок, бул жерден коебуз изображение. Бул жерде сүрөттөрдү киргизе алабыз. Мына типте даяр кылып, мындай добавить этип туруп, анан бул жака вставить этип коюп иштей беребиз. Бул жерде главный индекс бул управляющий болуп эсептелинет. Бул жерде главный меню ошол электрондук учебнигибизде негизги менюнун катарында турсун и списканын катарында да турсун деген команда. Содержаниябыз ошол типте кеткен и лекциябызда уже бул жактан главный экранга эмес спискада эле чыгып турсун деп маалымат берип атабыз. Бул жерде биз ссылка беришибиз үчүн, мисалы, бул жерден менюну введение деп басканыңда автоматтык түрдө ошол ичиндеги маалымат ачылыш керек. Бул нерсени биз ссылка аркылуу жайгаштырып алабыз. Ссылкага киребиз бул жерден. Бул жерде ссылка деп турат. И на файл, страница, на адрес. Мен бул жерден страницага берели. Мисалы, введение дегенибиз биринчи лекцияда турат. Ссылка берили. Эгер ссылка берилген учурда мындай жашыл же болбосо башка түстө берилип калат. Бул жерде берилип калат. Анан бул жерде биз берилген маалыматтарыбыздын коду автоматтык түрдө программа өзү мындай типте перевод кылып турат. Анан биз бул жерде 18 лекция практикаларды киргизгенбиз. Андан сырткары бул жерде тест киргизсек дагы болот. Тест киргизиш үчүн бул жерден удалить этип туралы. Тест киргизиш үчүн биз бул жакта редактировать параметры страницага кирип редактировать тест кылабыз. Бул жерде бизде тестибиздин настройкасы бул параметр название тест АИС дейли. АИС автор, анан завершен тест. Тест завершения болгондо результат көрсөтүп турсун. Ошол сыяктуу бул жерден менюларды кошуп алсак болот. Заданияны беребиз эми бул жерден. Мисалы,
заданияны бул жакта берилген. Бул жерде суроосу, а бул жерде жооптору кетет. Туура жоопко биз жылдызча белгисин коюп коебуз. Ал үчүн бул жерден биз добавить этип алабыз. Бул жака вопросту жазабыз. Мисалы, информатика дейли. Бул жака варианттарын жазабыз. Информатика, информационная система. Ушул типте бул жакта Асы, Бсы, Бсы, мисалы Б туура боло турган болсо, бул жерден биз Бга жылдызча белгисин коюп алабыз. Бул жактан сохранить кетебиз. Бул тестти жабабыз. Эми бул жерден биз сүрөт кошуп алыш үчүн каалаган жерге сүрөт коюп алсак болот. Ал үчүн биз бул жерден лист добавить этебиз. Добавить лист списка менюда болсун, бул жака сүрөт коюлсун. Сүрөткө мисалы бул сүрөттү коелу. Бул сүрөттү койгон учурда мисалы тандап алабыз, вставить. Мына биздин сүрөтүбүз коюлду. Эми бул жерден биз публикация интернет деп интернетке чыгарып алсак болот. Берилген маалыматтарыбыздын баарын бул жерден сактайбыз. Генерировать. Маалыматыбыз сакталды. Эми биз карап көрөлү сайтыбызды. Сайтыбыз мындай типте келип чыкты. Эми бул жерден биз маалыматтарды көрсөк болот. Мисалы, главный менюсунда монтип биздин сүрөттөрүбүз жайгашкан. Эми бул жерден содержаниясын карап көрөлү. Главный бул жерге киребиз. Анан биринчи лекциябыз ачылып кетти. Бул жактан экинчи лекциябыз, ушул типте лекция практикаларыбыз ачыла берет. Содержаниясына кирип көрөлү. Буну менюнун катарына жайгаштырганбыз. Бул жерде биз ссылка бергенбиз. Бул жерден эле ар бир керектүү лекция практиканы көрүп алсак болот. Мисалы, бул жерде киргизилген. Сүрөттөрү бүт баары менен киргизилген. Эми бул жерден тест жыйынтыгын текшерип көрөлү. Тестибиз мындай типте келип чыккан. Мисалы, белгилеп көрөлү. Бул тестти жыйынтык бүткөндөн кийин тестибизди белгилеп көрөбүз. Бул жерде биз акыркы киргизген тестибиз камтылды. Завершить тест мындай бизге жыйынтык чыгарып берет. Эми биз ушул эле типте электрондук китепти түзүп алсак болот. Бул жерде мынау көрүнүштү өзгөртүп алсак болот каалаган типте. Аны жана көрсөткөндөй шаблон функциясынан көрүп алсак болот. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Рахмат.